саламатсыңар балдар. Балдар, бүгүн биз ойыртыга даярдануу боюнча эсептерди чыгарабыз. Мында бүгүн тилкелер боюнча иштөөнү үйрөнөбүз. Тилкелер менен иштөөдө ойыртыда 60 эсеп берилет математика боюнча, негизги ойыртыда. Ошол 30 эсеби тилке боюнча болот. Тилкелерди салыштыруу жолу менен белгилейбиз. Анда мына биринчи эсепти көрүп турасыңар. 1 кемитилген 0,93, кемит бөлүнгөн 0,93төн кемитебиз 1-ди. Ал эми оң жагында 1 менен салыштырат экенбиз. 1ден 0,93тү кемитсеңер оң сан чыгат. Бул жактан 1ди кемитсеңер 1 чоң болгондуктан терс сан чыгат. Демек, оң санды терс санга бөлсөңөр дайыма терс сан чыгат. Терс сан дайыма 1ден кичинекей болот. Ошондо тилкелер боюнча 4 жооп болот. А, Б, В, Г. Эгерде тилкелердин биринчи тилке чоң болсо Асын белгилейсиңер, экинчи тилке чоң болсо Б'сын белгилейсиңер, экөө барабар болуп калса В'сын, андай жооп жок десеңер Г'сын белгилейсиңер. Демек, азыр биз кайсын белгилейт экенбиз? Б'сын белгилейбиз. Анда экинчи эсепке өтөлү. 89 бөлүнгөн 91. 91 бөлүнгөн 89. Өзүңөр көрүнүп тургандай, бул жерде биринчи бөлчөк дуруш бөлчөк, экинчи бөлчөк болсо буруш бөлчөк. Демек, дайыма буруш бөлчөк дуруш бөлчөккө караганда чоң болот. Демек, мында дагы жообу Б болот экен. Үчүнчү 1 литр реажинканын массасы экен. Bir литр кефирдин массасы. Эми салыштырабыз. 1 литр реажинка, 1 литр кефир берилет. Экөөнүн массасын салыштырабыз. Кайсы масса оорураак болот? Реажинкада кефирге караганда майлуу болгондуктан мунун салмагы оорураак болот. Башкача мунун массасы чоң болот. Демек, кайсы жообу туура экен? А жообу туура экен. 4-нчү эсеп. 2 салыштырууда 2 жакта бөлчөктөр берилиптир. 3дөн 2, 3дөн 1, 2ден 3 экен. 3дөн 1 плюс 2ден 1 экен. Ал эми экинчи бөлчөктө болсо 3дөн 4 плюс 2ден 1 плюс 3дөн 2. 2ден 3 кошомуларды. Плюс 3дөн 1 экен. Барабар. Муну экөөнүн бөлүмү 1дей кошуп берем. Анда 2ден 4 плюс 3дөн 1. Башкача айтканда бул 2 чыгат. 2,3дөн 1 болот экен. Ал эми бул бөлчөк болсо 3дөн 4 кошулган 3дөн 2 кошулган 2ден 1. Экөөнү кошобуз. 3дөн 6 болот. Плюс 2ден 1 болот. Демек, бул 2,2ден 1 экен. Демек, экөөнүн тең 2 бар экен. Анан 3дөн 1 менен 2ден 1 салыштырат экенбиз. Кандай бир нерсенин 2ден 1 чоңбу же 3дөн 1 чоңбу? 2ден 1 чоң болот. Демек, бул чоң экен. 2ден 1 чоң. Демек, мунун Б жообу туура экен. 5-нчи эсеп. 4 тамырасында 3 менен салыштырат экенбиз 4 бөлүнгөн тамырасында 3-тү. Экинчи бөлчөктү бөлүмдөн иррационалдыктан кутулуп кетейин. Анда ал мында бөлүмүн дагы тамырасында 3кө көбөйтөм. Анда бул болсо 3дөн 4 тамырасында 3 экен. Демек, 4 чоңбу же 3дөн 4 чоңбу? Демек, 4 тамырасында 3 дайыма чоң болот 3дөн 4 тамырасында 3төн. Демек, мунун жообу А экен. Үч бурчтук берилиптир. АБС деген үч бурчтук берилиптир. Ошол жерде F, D чекиттери ABC үч бурчтугунун жактарынын ортолору экен. Демек, АБнын ортосу мунун ортосу F, мунун ортосу D экен.
ортолорунан, орто сызыктарынан кайра үч бурчтук түзүлгөн экен. Эми салыштырат экенбиз. F, D. Демек, орто сызыктарынан пайда болгон F, D үч бурчтугунун аянты менен D, C, F үч бурчтугунун аянттарды салыштырат экенбиз. Чимеден көрүнүп тургандай, булар орто сызыктар, бул эки жак барабар. Бул жак менен бул жак барабар. BF менен FC барабар. Ал эми AD менен DC барабар. Орто сызыктын эрежеси боюнча бул буга барабар. Башка айтканда BE барабар ED. Ал эми EF барабар болот DC'га. Ал эми демек бул эки үч бурчтуктар барабар болушат. Анткени бул үч бурчтуктардын жактары барабар. Демек барабар. Барабар болгондо биз V жообун белгилейбиз. 7-нчи эсеп. -3-түн 10-чу даражасы салыштырат экенбиз -3-түн 11-чи даражасы менен. Мында -3-түн 10-чу даражасы дайыма оң сан болот. Ал эми -3-түн 11-чи даражасы терс сан болот. Демек, кайсынысы чоң болот экен? А чоң, биринчиси чоң болот, А жоо болот. Терс сандын жуп даражасы дайыма оң сан болот. Ошондуктан бул оң сан болду. Ал эми терс сандын так даражасы терс сан болот. Ошондуктан демек, бул А жообу туура болот. Жуп даража дайыма чоң болот экен. 8-нчи эсеп. Демек, x плюс y барабар 9 экен. 2y x'ten кичинекей экен. Анда бул y менен 3-тү салыштырабыз. Салыштыруу үчүн биринчи теңдемеден x'ти таап алам. 9 минус y болот. Бул x'ти экинчи x'тин ордуна коем. 2y кичинекей 9 минус y болот. Мындан y-ти бияка алып өтсөк, 3y кичинекей 9-дан болот. Башка айтканда y кичинекей 3-төн болот. Демек, жообу y кичинекей болот экен 3-төн. Башка айтканда B жообу туура болот экен. 9-нчы эсеп. Демек, мында тикбурчтук координаттар системасы берилиптир. Тикбурчтук координаттар системасында чекит берилиптир. M 0 деген жана N деген саногунда көрсөтүлүптүр. Эми карап турасыңар. Мына жерде дайыма тикбурчтук координаттар системасында биринчи координатта x болот, экинчи координатта y болот. Аны билебиз, Демек, могу жерде m кандай сан экен? Терс сан экен. Сол жакта болуп атпайбы? Ошондуктан бул 0-дөн кичинекей сан экен. Ал эми n жогору жакта болгондуктан ал дайыма 0-дөн чоң болот. Демек, кайсынысы чоң экен балдар? N чоң экен. Кайсы жообу туура болот ошондо? А жообу туура экен. Демек, 10-чу эсеп. 10-чу эсепте B 1-ден чоң экен. Ал эми ушул эки барабар тилкени салыштырат экенбиз. Биринчи тилкеде b квадрат минус 1 менен b'ны салыштырабыз. Бул 1-ден чоң. b квадрат эки жагын жазып алайын. Салыштырайлы. b. Эки жагын квадратка көтөрөйүн. Анда b квадрат минус 1 салыштырабыз. b квадрат болот. b квадрат бияка кеткенде, демек, минус 1 менен 0 салыштырабыз. Бул жерде минус 1 кичинекей болот. 0-дөн. Демек, бул чоң экен. Бирок, мына жерде биз квадратка көтөргөн себеби, могу жер 1-ден чоң болгон үчүн гана көтөрдүк. Эгер терс сан болсо биз көтөрө албайбыз. Себеби тамырдан терс сан чыкпаш керек. Демек, мунун туура жообу b экен. Бирок балдар, эгерде мынабы шарт берилбесе, анда бул g жообу туура болмок. Себеби мындай шарт аткарылбаса, бул аткарылмак эмес. Аныкталуу областы аткарылбай калмаганда. Ошондуктан бул жоопто б'ны дейбиз, бирок эгерде аныкталуу областын берилбесе, бул жооп г болмок.